Саламатсыздарбы? Мен Шүкүрбек Бешеналиев атындагы орто мектебинин 8-Г классынын окуучусу Кубанычбек кызы Айпери. Мен келечекте дарыгер болууну самайм. Андыктан мен дүйнөлүк дарыгерлердин коронавирусту алдын алуу жөнүндөгү кеңештеринен бөлүшкүм келди. Коронавирус илдети жүрүп жаткан учурда мен сиздерге бул илдетти башка жагынан кароону сунуштайм. Бул илдетти жуктуруп албоо үчүн интернет, телевидение тармактары жетишээрлик кеңештерди берип жатат. Маска тагуу, аралыкты сактоо, адамдар топтолгон жерге барбоо жана колду таза жуу. Бул айткандардын баарын бир канча жолу угуп жатасыздар. Мунун баары бүт ааламдагы карантинге салынган эрежелер. Бирок ушундай кырдаалда эмнегедир ооруну жуктуруп албоодо же жуктуруп алса айыгып кетүүгө, иммунитетти көтөрүү боюнча кеңештер аз айтылууда. Жана өпкөнү кантип бекемдөө керек? Бул кеңештер коронавирус илдетин жуктуруп албоого жардам берер эле. Мына ошондуктан мен сиздерге жетишээрлик эксклюзивдүү маалыматтарды даярдадым. Бул илдет биринчи болуп адамдын өпкөсүн жабыркатат. Бул факт. Адамдын өпкөсү толук кандуу иштеш үчүн малдын майы керек. Тактап айтканда, биздин өпкөбүз майлуу нерсеге көз каранды орган. Андыктан жетишээрлик май организмге кирбесе, анда өпкөнүн иштөөсү бузулат. Диеталык майсыз тамактанууда ар кандай инфекциялардын өпкөгө тез жетүүсүнө жол ачылат. Андыктан менин айтарым, эпидемия маалында малдын майын көбүрөөк колдонуу керек. Мен бул кырдаалда сиздерге майлуу тамактарды кеңири колдонууну сунуштайм. Иммунитетти көтөрүү үчүн дарыканаларда алоэнин согун сатат. Ушуну курс кылып, 1 жумадан 4 жумага чейин ичсеңиз болот. Биз коронавирусту бирге жеңебиз. Мы вместе победим коронавирус. We shall overcome coronavirus. Бирликте коронавирусу еңежейбиз. Gemeinsam werden wir das Coronavirus besiegen. Оорубаңыздар, сак болуңуздар.